саламатсыздарбы. Сиздерди 14 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырсам. Назарыңыздарда бүгүнкү күнгө карата валюталар курсу. 14 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын, катуу жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Алгач күндүн орчундуу жаңылыктарынан кыскача тизме. Кытайда таралган вирус канчалык коркунучтуу? Кыштын ызгар суугунан 23 киши каза тапты. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Чек арада чыр-чатактар ырбаган Көкташ айылынын ондогон тургуну Бишкекке келип президентке кайрылуу жасашты. Ушул тажиктер арасында кичине чыр-чатагыбыз болуп атат. Эми биздин кездин биринчи себеби ошол жаңжалыбызды бир жакшы жагына чечип, эме кыла турган эме менен келип отурабыз. Кичине эле болуп. Анан акыркы мезгилде барган сайын күчөгөнүп кетип атат. Анан биздин негизги сунушубуз, биздин айыл элинин сунушу, бул деген проблеманын биринчи негизги көйгөйү бул деген биздин эл менен кыргыз эли менен тажик элинин аябай аралаш жашагандыгынан келип чыгат. Бизде деген өзүнчө определенный бир территориялар жок. Бизде картада көрүнгөн эмес, бирок кичинекей кыргыздардын ичинде калып калган тажиктердин анклавдары бар. Тажикстанда калып калган кыргыздын анклав жерлери бар да. Ошо жерлердин артынан жанагы ортодон Кыргызстанга бара турган жол Тажикстандан өтүп, Тажикстанга бара тургандар Кыргызстандан өтүп, жана шахмат түрүндө жайгашып калгандыктан, ошонун артынан бытовой нерсенин артынан да чыгып аткан уруштар да. Булар барган сайын күчөп, может бир үчүнчү күчтөрдүн аркасынан күчөп бир эки элди бири-бирине кагылышуусуна, эки элди бири-бирин жек көрүүсүнө алып келип атат да. Элибизге тынчтыкты орнотуп берип, жерибизди чечип беришин суранабыз. Жердин чечип бериш максаты биз жашап өзүбүз билгендей, бүгүнкү күнү Көкташ айылында таш ыргытмай, ок атышмай күнүмдүк адатка айланып бараткан сейт. Биздин Көкташ элинин тургундарынын акыбалы бүгүнкү күндө өтө начар. Алардын уйкусу жок. Өз үйүндө ачык маанайда жашоо тиричилигин өткөрө албай жатат. Алар чек арада абал кооптуу болуп бараткандыгына тийиштүү мекемелерди чек арага жакын көчүрүүнү суранышты. Коргоо жана өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин чыр-чатактуу болуп аткан чек арага жакыныраак Ош же Баткен облусуна көчүрүп бериңиз же атайын штабтарын ачыңыз. Түнөсү ок атышы болгондо качан бизге чоңдор келет деп качанга чейин тол аралап качабыз, деди Көкташ тургуну Жоробай Байзаков. Маалымат булагы BBC. Жаш четелик кызды зордуктоого шектелген казак эми бейбаштыкка шектелүүдө. Ошто уюшкан кылмыштуу топтун казак аттуу мүчөсү мындан мурдараак жаш четелик кызды зордуктаган деп шектелген. Эми ал эркек кишиге кол салгандыкта айыпталууда. Бул тууралуу Ош ИИБнин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Ысык көлдө мас айдоочу жол кырсыкка кабылып, 2 аял жабыркады. Жол кырсык болгон жерден тартылган видео социалдык тармактарга тараган. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Көңүлүңүздөр дүйнөлүк кабарларга бурсам. Табышмактуу Кытай вирусу. Кытайдан Ухань шаарында мурда белгилүү болбогон вирус тез жайылууда. Ал өпкөгө таасир этип, пневмонияга алып келет. Вирус 59 кишиге жуккан. Алардын 7-өсүнүн абалы абдан оор. Бирөөсү каза тапты. Эми дүйнө жүзүндөгү дарыгерлер тынчсызданып, даярдык чараларын күчөтүүдө. Маалымат булагы BBC. Эгер сизди дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар кайдыгер калтырбаса, биздин каналга жазылып, жаңылыктардан биринчилерден болуп кабар тагыңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык тилейбиз.